Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Бұл дүйнө сыноо. Жүрөктөр ар дайым тандоодо. Акыйкатты тандайбы же напсинин жолунбу? Кээде адам өзүн ыймандуу деп ойлойт. Бирок чечим келгенде Аллахтын өкмүнөн качат. Кээде чындык ачык болсо да жүрөк аны кабыл алгысы келбейт. Бұл жон гана сөз эмес. Бұл жүрөктөрдүн абалы. Бұл Аллах бизге көрсөткөн чындык. Эми сиз угасыз, жон гана аяттарды эмес, жүрөктү тирилткен, адамды ойготкон, чындык менен беттештирген сөздөрдү. Иншаллах Ниса сүрөсүн улантабыз. Бұл адамдын ыйманы чыныгыбы же жалганбы, аны ачып берген аяттар. Жүрөгүңүздү ачып угуңуз. Балким бұл аяттары бизге багыт көрсөтүүчү, сизге эскертүү, сизге нур болуп түшөт. Алхамдулиллах, Аллахтын сөзүн улантабыз. Алхамдулиллах Rabbil Alamin. 61-ci аяттан Алхамдулиллах, Аллах Таала Куранда айтат: Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Амин. Я архамар рахимин. Робби зидни илман нафиан ва ризқан таййибан ва амаlan мутақаббалан. Робби ишрах ли садри ва яссир ли амри ваhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Робби яссир ва ла ту'ассир. Робби тамим бил хайр. Амин. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Амин. Келиңиздер tafsirge көңүл бөлөлү. Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүнүн 61-ci аятынан айтат: Учурунда мунафыктарга келгиле, Кудай менен пайгамбардын өкүмүнө ыраазы бололу деп айтылса, алардын каршылык абалдарынын себебинен жүз буруп кеткендерин көрөсүң. Өз учурунда аларга өздөрү жасаган күнөөлөрү үчүн кандайдыр бир кыйынчылык келсе, аябай айраң таң болуп оор абалга капталышат эле. Акыры сенин алдыңа келип, биз жакшылыктан башканы каалаганыбыз жок эле деп Кудайдын атынан касам ичишет. Чындыгында Алла Таала жүрөктөрүндөгү эки жүздүүлүктү билет. Андыктан сен алардын кылган иштеринен жүз бур, аларга акыл насаат айт, алардын напсилерин тазартуу, оңоо үчүн жакшы сөздөрдү айт. Ошол нерселер жүрөктөрүнө таасир берсе айт деп Аллахым буйруп жатат. Астагфируллах. Биз пенделерге кайсы бир пайгамбарды жиберген болсок, Кудайдын амири менен пенделер ошол пайгамбарга моюн сунушсун деп жибердик. Өз учурунда алар өздөрү зулумдук кылып, күнөө жасап, анан сенин алдыңа келип, Алла Тааладан бизге кечирим сура деп талап коюшса, анан пайгамбар алар үчүн кечирим сураса, алар Алла Тааланы албетте кечирүүчү жана ырайым кылуучу экендигин табар эле. Бирок алар андай кылышпады. Сенин Кудайыңдын ысымына касам, алар өз ара чыккан талаш тартыш маселелерине сени өкүмдар кылмайынча, анан сенин өкүмүңө чын жүрөктөрүнөн ынанып, толук кабыл алып, моюн сунмайынча эч качан ыймандуу боло алышпайт. Пайгамбардын өкүмүн ак дилден кабыл алып, жүзүгө ашыруу ыймандуулардын милдети. 66-cı аяттан улайбыз. Эгер ыймандуулук үгүтүн кылгандар үчүн жөөттөргө Исраил урпактарына буйруганыбызда, күнөөлөрүңөр үчүн өз напсиңерди өлтүргүлө же жайгашкан шаарларыңардан чыгып кеткиле деп өкүм кылсак, ошол ыймандуулардан эч ким өкүмгө моюн сунбады. Болгону алардан бир аз гана адамдар аны аткарышты. Эгер алар пайгамбар тарабынан жиберилген акыл насаат менен амал кылышканда өздөрүнө жакшы болмок, ыймандарынын бекемдигине далалат кылышмак. Мына ошондо биз аларга улуу сооп сыйлыктарды бермек элек.
ошондой эле аларды туура жолго салат болчубуз. Кимде ким Кудай жана пайгамбардын өкүмүнө моюн сунуп чын дили менен аткарат экен, кыямат күнү алар бейиште Кудай улуу неаматтарды тартуулаган пайгамбарлар, чынчылдар, шейиттер жана жакшы амал кылгандар менен бирге болот. Ал заттар бейиште кандай жакшы жолдоштор, ошондо пайгамбар алейхиссалам айтыптыр. Estağfurullah. Allahümme salli ala sayyidina Muhammad кошумча келип атат. Ар ким өзү жакшы көргөнү менен бирге болот. Адамдын жакшы жолдоштор менен бирге болуусу Кудай тарабынан улуу урмат. Алла Тааланын илими ар бир нерсени билүү үчүн жетиштүү. Elhamdülillah. Ulan Tavus 71. ayattan Allah Taala айтат. Ey имандуулар, курал жарактарыңарды колго алгыла. Дин душмандары менен согушууга топ-топ болуп, же баарыңар бирге кармашууга чыккыла. Албетте силердин араңарда ушундай мунафыктар бар. Согушууну каалабай, ар кандай айла амал издеп үйдө калып калууну эңсешет. Эгер силерге кандайдыр бир сыноо түйшүк келсе, жаракат алсаңар, жеңилсеңер, алар мунафыктар. Кудай мага урматсы көрсөттү. Тиги сахабалар менен бирге болбодум. Алар менен болгонумда мен дагы өлүп калмакмын дешет. Ал эми силерге эгер Кудай тарабынан жеңиш, жакшылык жетсе, алар эч бир кабарсыз адамга окшоп. Кана эми ошолор менен бирге болсом, олжо байлыктарга мен дагы ээ болмокмун дешет. Эй имандуулар, чын ыкласыңар менен акыреттин ордуна бул дүйнөнү тандаганыңарга каршы Кудай жолуна согушуу милдет. Эй имандуулар, чын ыкласыңар менен акыреттин ордуна бул дүйнөнү тандагандарга каршы Кудай жолуна согушуу милдет. Кимде ким Кудайдын жолунда чын ыклас менен согушка чыгып шейит болсо же жеңишке жетсе, анда акыретте аларга улуу сыйлык беребиз. Эй иман келтиргендер, силерге эмне болгон? Кудайдын динине жардам берүү үчүн Меккеде капырлардын колундагы туткун мусулман алсыз эркек, аял, балдарды куткаруу үчүн жихадка эмнеге аракет кылбайсыңар? Тиги байкуштар арс муң менен, о Кудай, бул адамдарды заалым болгон Меккеден бизди чыгар. Бизге өз тарабыңан жардам берүүчү жана бизди куткаруучуларды жибер деп дуба кылып жатышат. О Кудай, биз айтып атат Аллах Таала астагфируллах. О Кудай, бул адамдары заалым болгон Меккеден бизди чыгар. Бизге өз тарабыңан жардам берүүчү жана бизди куткаруучуларды жибер деп дуба кылып жатышат. Чындыгында Кудай менен пайгамбарга иман келтирген жааматтар Кудайдын жолунда Кудай ыраазычылыгы үчүн салгылашат. Ал эми капыр болгон жааматтар шайтандын жолунда шайтан үчүн салгылашат. Эй Кудайдын достору, шайтандын достору менен салгылашкыла. Алардын айла амалдарынан коркпогула. Албетте шайтандын айла амалы акыйкаттын карама каршылыгында алсыз жана төмөн. Эй Мухаммад алейхиссалам, ушундай жааматты көрбөдүңбү? Аларга бири-бириңерди өлтүрүүдөн колуңарды тарткыла. Кудай буйруган намазды аткаргыла. Зекеттериңерди зекет алууга татуктуу адамдарга, муктаждарга бергиле деп айтылган. Убагы келип жихад аяты түштү. Мушриктер менен салгылашуу парз болду. Алардын бир тобу мушриктер менен согушуудан Кудайдан корккондой, балким андан да катуураак корко башташты. Атүгүл алар, Кудай бизге салгылашууну эмне үчүн парз кылдың? Бизди эмне үчүн өлүм келгиче тирүү калтырбайсың дешти. Эй Мухаммад алейхиссалам, аларга бул дүйнөгө азгырылбагыла. Анткени андан аз гана пайда аласыңар. Кудайдан корккон пенделерге акырет,
Кудайдан корккон пенделерге акырет жакшыдыр. Силерге кыпындай да адилетсиздик, зулумдук кылынбайт. Өлүмдөн коркуп салгылашпай койбогула деп айт. Эй жаамат, эгер силер ушундай бекем коргондун ичинде болсоңор да, өлүм силерди табат. Эгер бул мунафыктарга жакшылык жетсе же бирөөнүн баалуу мал мүлкүн олжо кылып алышса, анда бул Кудай тарабынан келди дешет. Ал эми аларга кыйынчылык жетсе же каатчылык болсо, анда бул шумдук сен тарабыңдан келди дешет. Эй Мухаммад алейхиссалам, аларга баардык нерсе мейли жакшылык болсун, мейли жамандык болсун, Алла тарабынан келет деп айткын. Бул коомго эмне болгон? Айбандарга окшоп эч нерсени түшүнүшпөйт го. Эй инсан, сага жакшылык жетсе Кудайдын фазилетинен, ырайымынан, ал эми жамандык жетсе өзүңдүн кылмыш ишиңен. Эй Мухаммад алейхиссалам, сени адамдар үчүн пайгамбар кылып жибердим. Бул Алланын күбөлүгү. Буга Алланын күбөлүгү жетиштүү. Кимде ким пайгамбарга моюн сунса, анда ал албетте Алла Таалага моюн сунуптур. Кимде ким моюн сунбай каршы чыкса, анда биз сени аларды жаман иштен сактоо үчүн жибергенибиз жок. Мунафыктар сенин алдыңа келип, сенин чыгарган өкүмүңө биз моюн сундук дешет. Алдыңан чыгып кетишкен соң, алардын бир жааматы кечинде олтуруп сүйлөшкөндө сенин алдыңда айтышкан сөздөрүнөн кайтып, башка сөздү башкача айтканда моюн сунбайбыз деген ойлорун айтышат. Чындыгында Алла Таала Кироман Катибайн амалдарды жазган эки периштеге буйрук берип, ошол кечиндеси сүйлөгөн алардын сөздөрүн жаздырат. Сен алардан жүз бур, кылык жолуктарына зээн кегитпе. Кудайга тобокел кыл. Алла Тааланын кудурети ар бир ишти аягына чыгарууга жетет. Куранга эмне үчүн ой жүгүртүп амал кылышпайт? Андай кылышса, аларга Курандын акыйкаты ачылат эле го. Эгер бул Куран Кудайдан башка бир жаралган маклуктун калеминен болгондо, андан көптөгөн ката кемчиликти, бири-бирине карама-каршы өкүмдөрдү табышаар эле. Эгер мунафыктарга бир жакшы же жаман кабар жетсе, ошол кабарды баарына жарыялашат эле. Кабарларды ошентип жарыялагандары көп учурларда мусулмандарга зыян алып келчү. Эгер тынч олтуруп эле кабарды жарыялабай, аны пайгамбар менен улуу сахабаларга тапшырса, анан ошол кабар пайгамбар аркылуу жарыяланса, ошондой эле башка да кабарды пайгамбардан билсеңер, уксаңар жакшы болмок. Эгер Кудайдын фазилети жана ырайымы болбогондо, ар бириңер шайтанга ээрчи делеңер. Аз гана адам ээрчибейт болчу. Эй Мухаммад алейхиссалам, саллаллаху алейхи вассалам, эгер башкалар салгылашууга барбаса, Кудайдын жолунда жалгыз өзүң салгылаш. Салгылашууга сен үчүн эч ким жоопкер эмес. Сен өзүң үчүн жоопкерсиң. Башкача айтканда, сен өзүңө гана жооп бересиң. Өзүң жалгыз болсоң да салгылаш. Башкалар барбаса, барышпасын. Сен ага санаа татпа. Ыймандууларды салгылашууга чакыр, бирок мажбурлаба. Ар ким өзүнө жоопту. Албетте Алла Таала капырлардын чабуулун мусулмандардыкынан алсыз кылат. Алла Тааланын айбаты салгылашууда капырлардыкынан күчтүү жана анын азабы катаал. Кимде ким сооптуу иш үчүн себепчи, ортомчу болсо, ошол себепчиге да ошол сооптон үлүш берилет. Ошондой эле кимде ким бирөөнүн акына зулумдук кылуу үчүн себепкер, ортомчу болсо, күнөөгө себепкер болгону үчүн
ага да азаптан үш берилет. Албетте Алла Таала ар бир ишке кудуреттүү жана кадыр. Эгер силерге бир ыймандуунун тарабынан салам берилсе, силер анын саламына жакшыраак алик алгыла. Башкача айтканда, салам берүүчү «Ассалам алейкум» десе, силер ага «Ва алейкум ассалам ва рахматуллохи» деп алик алгыла. Эгер ал «Ва рахматуллохини» кошуп салам берсе, силер «Ва баракатухуну» кошуп алик алгыла. Эгер кошуп айтсаңар, жок дегенде кошуп айтпасаңар, жок дегенде саламдын өсүн кайтаргыла. Албетте Алла Таала ар бир кылган амалдарыңарды эсеп кысап кылат. Жалгыз Алладан башка сыйынууга татыктуу эч кандай зат жок. Алланын ысымына касам, албетте ал кыямат күнү силерди кабырларыңардан тургузуп махшарга жыйнайт. Бул чындык. Эч кандай шек жок. Эч ким сөзүндө, убадасында Алла Тааладан ашыкча чынчыл эмес. Эй ыймандуулар, силерге эмне болду? Мунафыктар туурасында эки топко бөлүндүңөр. Бир тобуңар мунафыктар, капыр, аларды өлтүрүш керек десе, башка бир тобуңар мунафыктар, мусулмандар деп чыктыңар. Чындыгында Алла Таала алардын айла амалдарынын себебинен четке какты. Алла Таала адаштырган адамдарды хидаят жолуна салууну каалайсыңарбы? Кимди Кудай адаштырса, аны хидаят жолго салуу үчүн эч кандай жол таба албайсыңар. Мекенин капырлары силерди өздөрүнө окшогон капыр кылууну каалашат. Силер алар менен бирге адашуу жолунда катарлаш болгонуңарды самашат. Андыктан капырлар ыйман келтирип Кудай жолунда хижрат кылып көчүп силерге кошулмайынча, алардын бирин дагы өзүңөргө жолдош тутпагыла. Эгер ыймандан баш тартышса, аларды кармагыла, туткундагыла, кайдан кезиктирбегиле, өлтүргүлө. Аларды жоро жолдош, жардамчылар деп санабагыла, өлтүргүлө. Эгер силер менен ант убадасы бар жааматты же аларга кошулгандарды, силер менен согушууну каалабаган, тескерисинче силер менен макулдашууну, тынчтык келишимин түзүүнү каалаган жаамат болсо, аларды өлтүрбөгүлө. Кудай Таала эгер кааласа, капырларды силердин үстүңөрдөн бийлик, үстөмдүк кылып, аларга силер менен согушат болчу. Бирок Кудай Таала силерге ырайым кылып, капырларды андайга бардырбады. Эгер капырлар силерден чегинип, силер менен согушпастан, силер менен тынчтык келишимин түзсө, андай абалда Алла Таала силерге аларды өлтүрүүгө жол бербейт. Жакында силердин алдыңарга келип ислам динин кабыл алган, сыяктанган бир жааматты табасыңар, учуратасыңар. Алардын ыйман келтиргенинин максаты силерден тынч болууну жана коомунун тынчтыгын сактоону каалашат. Бирок башка капырлар тарабынан ислам дининин өкүлдөрү менен урушууга ар дайым үгүттөлүшөт. Айткандарынан кайтып капыр болушат. Акыры силер менен салгылашат. Эгер силер менен салгылашууну ташташпаса, силер дагы алар менен катуу кармашып, кармаган жерден туткундагыла, кармаган жерден өлтүргүлө. Мына бул силерге салгылашуу үчүн айтылган ачык айкын далилдер. Ыймандуу кишиге ыймандуу бир тууганын атайлап кастык кылып өлтүрүүсү туура эмес. Эгер капысынан өлтүрүп алса, кечирилет. Эгер кимде-ким ыймандуу бир тууганынын билбестен өлтүрүп алса, жазасына бир ыймандуу кулду азаттыкка чыгарат. Өлгөн ыймандуунун жакындарына кун, эгер алар кечип жиберишпесе төлөйт. Бул важип болот. Эгер өлтүрүлгөн ыймандуу киши болуп, силердин душманыңардан кастык кылган коомдон болсо, анда бир ыймандуу кулду азат кыласыңар.
күн төлөйсүңөр. Эгер өлтүрүлгөн ыймандуу киши болуп силердин душманыңардан кастык кылгандыгондон болсо, анда бир ыймандуу кулду азат кыласыңар, күн төлөбөйсүңөр. Эгер ал адашкан киши болсо, анын коому менен силердин ортоңордо келишим болсо, андай абалда кулду да азат кыласыңар, күн да төлөйсүңөр. Кимде-ким кулду азат кылууга кудурети жетпесе, анын ордуна 2 ай үскүлтүксүз орозо тутат. Алла Таала ката кылганыңар үчүн тооболоруңарды кабыл болуусу үчүн силерге ушундай жазаны буйрду. Өлтүргөн жана өлтүрүлгөн адамдардын абалын Алла Таала жакшы билет. Аларга адилеттүү өкүм чыгарат. Кимде-ким ыйман келтирген бир момунду кастык менен адам өлтүрүү, адал деген ойдо өлтүрсө, анын жазасы тозок, түбөлүктүү азап. Алла Таала ошондой адам өлтүргөндөргө каарын салып, ырайымынан узак кылат. Ага аябай катуу азап даярдалынган. Эй ыйман келтиргендер, Кудай жолунда жихад кылуу үчүн сапарга чыкканыңарда силерге бирөө жарым тааныш эмес адам жолукса, анын абалын жакшы текшергиле. Капыр болушу ыктымал деп өлтүрүп койбогула. Силерге салам берген кишини сен момун эмессиң дебегиле. Силер анын малын, каражатын алмакчы болосуңарбы? Кудайдан талап кылгыла, сурагыла. Кудай алдында байлык, мал, мүлк сансыз көп. Мындан мурун сапатсыз доордо силердин абалыңар дагы дал ошондой эле. Кудай Таала силерге жакшылык кылып, ислам динине киргизди. Адам өлтүрүүгө шашылбагыла, абалын жакшылап текшергиле. Албетте Алла Таала силердин амалдарыңардан бейкапар эмес. Мусулмандардан себепсиз үйлөрүндө калып олтургандар менен Алла Таала жолунда мал жанын сарп кылып салгылашууга чыккандар тең эмес. Алла Таала үчүн салгылашууга мал жаны менен чыккандардын да даражасы үйдө отургандардыкынан жогору. Алла Таала улуу сыйлыкка салгылашууга чыккандарды үйдө калгандарга караганда татыктуу кылды. Алар үчүн Алла тарабынан улуу даражалар, кечирим жана ырайым бар. Алла Таала кечиримдүү жана ырайымдуу. Ислам дининин башында өз напсисине зулумдук кылып, пайгамбар менен бирге хижрат кылбастан көчпөстөн, капырлар менен дос болуп, Меккеде калган жааматтардын жандарын алып жаткан периштелер аларга: "Силер кандай абалда элеңер?" деп сурашат. Алар жооп беретинде: "Биз Мекке жеринде алсыз болчубуз, капырлардан коркуп көчө албай калганбыз" дешет. Периштелер: "Силер хижрат кылууга Кудайдын жери кенен эмес беле? Силер хижрат кылууга Кудайдын жери кенен эмес беле? Жок, балким силер капырлардан ажырап, бөлүнүп кетүүнү каалабадыңар" дешет. Эми алардын жайы тозок болот. Алардын бара турган жайы аябай жаман. Болгону ошол жерде калган эркек аял, бала бакыра чындыгында эле көчүп кетүүгө чамасы жок айла амал же жол таба албай турган деңгээлде болсо, андай адамдарга Алла Тааланын кечириминен үмүт бар. Алла Таала кечирүүчү жана кечиримдүү. Ким Кудай жолунда хижрат кылса, кайсы жерге барбасын, Кудай тарабынан кенен ырыскы берилет, кеңчилик жана молчулукка бөлөнөт. Кимде-ким Кудай менен пайгамбар үчүн хижрат кылып, үйүнөн чыкса, анан жол кыйынчылыгынан же ажалы себептүү жаны таслим болсо, анын ала турган сыйлыгы Алланын алдында дайын. Башкача айтканда, мээнети бекер кетпейт. Албетте Алла Таала пенделеринин күнөөлөрүн кечирүүчү жана аларга мээрман. Эгер силер жер жүзүн кыдырып сапарда жүрсөңөр, анан капырлардын фитна, айла амалдарынан корксоңор, 4 рекеттүү намазды 2 рекеттүү кылып кыскартып окуйсуңар, силерге эч кандай зыян жок. Албетте капырлар силерге ачык айкын душман. Сен ислам жоокерлеринин арасында болгон кезде душман тарап
кооптуу болуп турса, ислам жоокерлерине имам катары намазга чыксаң, аскерди 2 топко бөл. Алардын бир тобу сени менен бирге намазга турсун, башка экинчи тобу капырларга карама каршы турсун. Сени менен бирге намаз окуп жаткандар куралдарын өздөрүнүн жандарына жакын коюшсун. Анткени алар сажда кылгыча, башкача айтканда, бир рекет окуп болгончо экинчи топ аларды душмандын чабуулунан сактап турушат. Биринчи рекет окуган топ душмандын каршысына барышсын. Намаз окубаган экинчи топ келип сени менен намазды уласын. Бирок этияттык үчүн куралдарын жандарына коюшсун. Булар бир рекет окуган соң душмандын каршылыгына барышат. Биринчи рекетти окуган топ кайтып келип сени менен намазды аягына чыгарышат. Капырлар силердин курал жарактан, буюм теримден, асык түлүктөн бейкабар болушуңарды ошол маалда кол салып алууну көздөшөт. Эгер силерге жамгырдан зыян жетсе же ооруп калсаңар, айтор курал жарак асынып алуу ыңгайсыздык жаратса, аны чечип койсоңор, силерге эч кандай зыян болбойт. Бирок кандай гана жагдай болбосун, этияттыкты сактоо керек. Куралдарыңарды узакка калтырбастан өзүңөргө жакын жерге койгула. Албетте Алла Таала капырларга аларды кор кыла турган азапты даярдап койгон. Намазды аягына чейин окуган соң согушка киргиле. Олтурган абалдарыңарда да, жаткан абалдарыңарда да Кудайды эстегиле. Башкача айтканда, капырлардын каршылыгына Кудайды ар убакта эстеп тургула. Эч качан эсиңерден чыгарбагыла. Мезгил жетип кооптонуудан арылсаңар, намазды шарият көрсөткөн эреже менен толук окугула. Албетте намазды өз убагында окуу момундардын мойнундагы парз милдет деп Аллах Таалам буйруп эскертип жатат. Иншаллах ушул жерден жыйынтыктап туралы 103 аят менен аяктап атабыз, дагы улантабыз. Убакыт болуп калды. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, өз даргөйүндө Аллахым кабыл кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Хасбаллаху ла илаха илля ху алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Субханака аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Амин. Я архамар рахимин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. Амин. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өз ыраазы кылсын. Амин деп алакан жайган ар бирибизди көрүүчү Аллахым баарыбыздын арзу максат тилегибизге жеткизсин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад, жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама ахлихум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки сабактарга чейин Аллах аманатпыз, бөлүшүп савапторго ээ болуңуз.